Саламатсыңарбы балдар? География сабагы. Бүгүн окууну теманы сиздер менен улантабыз. Демек, бүгүнкү тема балдар бул Европанын калкы. Буга чейин биз сиздер менен айтып кеткендей, демографиялык саясатта токтолдук элек. Административдик экономикалык өгүттөө жана башка чаралардын тутуму, алардын жардамы менен мамлекеттин калктык табигый кыймылына өзү каалаган багытта таасир этет. Биринчи типтеги өлкөлөрдө төрөлүүнүн көбөйтүүгө жана табигый өсүшкө багытталган демографиялык саясат басымдуулук кылат. Төрөлүүнүн көбөйтүүнүн чаралары бул экинчи жана андан кийинки баланын төрөлүшү үчүн жүлүк бултөлөө. Европанын калкы акырындык менен улгайып бара жаткандыгы 20-кылымдын аягында баштап эле байкала баштаган. Европалык статистикалык башкармалыктын маалыматтары боюнча, орточо европалык жарандыктын жашы 40 жаштан жогору. Ал эми 2050-жылга чейин орточо европалык жарандын жашы болжол менен 49 жашка чейин жетет деп божомолдошууда. Эмгек мигранттарын кабыл алган өлкөлөрдө кошумча арзан эмгек ресурстарынын булагына ээ болду. Мигранттардын келиши ал өлкөлөрдүн калктын өсүп толукталышына жана жаш курактарына оң таасирин тийгизет. Ошону менен катар, алар өлкөнүн калкынын сапатын начарлатып, көптөгөн социалдык проблемаларды туудурат. Кийинки мезгилдерде жергиликтүү калк менен мигранттардын ортосунда кагылышуулар дагы байкалууда. Демек, бул картада эмне көрүнүп турат, балдар? Эмнени көрүп жатабыз? Биз сиздер менен байкап атабыз. Бул ушул көбүнчө Азия мамлекеттеринен жана Европалардан толугу менен, демек, Европаны көздөй багытталгандыгы. Бул Испания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, Австрия кечиресиздер. Ушул мамлекеттеринде көптөгөн мигранттар, демек, Азиядан жана ошондой эле Африкадан багыт алышкан. Улуттук кырамы жагынан Батыш Европанын калкы салыштырмалуу бир кылка. 62 улуттун көпчүлүгү Инди-Европа тил түркүмүнө кирген тилдерди сүйлөйт. Славян, роман, герман тил топторуна окшош сөздөр көп. Ошол эле сапаттар Урал түркүмүнө кирген тилдерде байкалат. Ошону менен бирге миңдеген жылдар бою калыптанган тил топторуна да бир улуттуу өлкөлөр менен катар көп улуттуу мамлекеттер да бар. Аларда улуттар аралык мамилелердин курчушу байкалат. Демек, балдар, улуттук курамды байкап өтөлү. Индо-европалык үй бүлөгө славян тобу, немис тобу, роман, балтика жана кельт тобу кирет. Демек, славян тобуна булар орустар, украиндер, белорустар, поляктар, чехтер, болгарлар, хорваттар, сербтер, македондуктар жана славяндыктар кирет. Немис тобуна немистер, англичаниндер, голландиялыктар, шведтер, датчандыктар, норвегиялыктар жана исландиялыктар кирет. Роман тобуна франциялыктар, италиялыктар, румыниялыктар, португалиялыктар жана каталониялыктар кирет. Балтика тобуна литвалык жана ошондой эле латыштар кирет. Кельт тобуна ирландиялыктар, шотландиялыктар жана уэльстер кирет. Урал үй бүлөсү бул фин-угор тобу. Венгерлер, финдер, эстониялыктар, коми-пермяктар, удмуртулар, саамылар жана карельцлар. Алтай үй бүлөсүнө түрк тобу бул татарлар, башкирлер, түрктөр, казактар жана гагауздар кирет. Афразиялык үй бүлөсүнө бул семитикалык тил тобу, бул мальтийцтер жана арабтар кирет. Улуттук курамы боюнча мамлекеттин түрлөрү. Моноэтникалык негизи улуттун 90% жогору бир эле улут түзөт. Бул Исландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Австрия, Болгария, Словения, Италия жана Португалия. Бир улуттун кескин үстөмдүгү менен, бирок олуттуу азчылыктар менен бул Улуу Британия, Франция, Испания, Финляндия, Румыния. Эки улуттуктар булар Бельгия менен Украина. Көп улуттуу өлкөлөр бул Швейцария, Латвия өлкөлөрү. Көпчүлүк сүйлөгөн тилдер булар француз, немис, итальянча жана англис тилинде көп сүйлөшөт.
Этникалык курамы боюнча Европанын калкы салыштырмалуу бир тиктүү. Басымдуу көпчүлүгү индоевропалык тилди үй бүлөгө кирет. Бирок ага карабай дагы ошону менен бирге миңдеген жылдар бою калыптанган тил топторунда бир улуттуу өлкөлөр менен катар көп улуттуу мамлекеттер да бар. Аларда улуттар аралык мамилелердин курчушу байкалат. Мисалы, Улуу Британияда ошондой ысык точка бул Түндүк Ирландия, Ольстерде, Испанияда Басктардын өлкөсү, Бельгияда фламандыктар менен валлондордун пикир келишпестиктери, Сербияда сербтер менен албандардын чатагы. Балтия өлкөлөрүндөгү титулдуу улуттар менен орустардын пикир келишпестиктери. Көп улуттуу өлкөлөрүндөгү чатаксыз жашоонун үлгүсү Швейцария конфедерациясы болуп эсептелинет. Чет өлкөлүк Европа басымдуу болгон дини христиан дини. Түштүк Европада христиан дининин католик агымы. Түндүк Европада протестант агымы басымдуулук кылат. Римдин борборунда дүйнөлүк католицизмдин ордосу Ватикан орун алган. Кийинки мезгилде мусулман өлкөлөрүнөн келген мигранттар чет өлкөлүк Европада исламдык фактордун күчөшүнө алып келүүдө. Демек, Түндүк Европада протестант басымдуулук кылат, ал эми Ортоңку Европада ар кандай пропорцияларда. Католицизмдин дүйнөлүк борбору Ватикан Римде жайгашкан. Европанын түштүк, чыгыш жана чыгыш өлкөлөрүндө православие тараган. Албания, Босния, Герцеговина булар балдар ислам динин дагы тутушат. Европа калкы негизи жыш жайгашкан, Европа өзү негизи жыш жайгашкан региондордун бири. Мында 1 километр квадраттын аянтка 100 кишиден туура келет. Калктын жайгашуусу алгач шаар географиясы менен аныкталат. Урбанизациянын деңгээли бул жерде өтө жогору. Шаар тургундарынын үлүшү орто эсеп менен 74% түзөт. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө 80%га чейин жетет. Акырындап 1000 жылдар бою батыш европалык типтеги шаарлар калыптанган. Алардын тамыры байыркы Рим империясынан жана орто кылымдан жатат. Европадагы урбанизациянын мүнөздүү белгиси бул шаарларда жана шаардык агломерацияларда калктын төптөлүшү өтө жогору болушу. Алардын эң ирилери Лондон, Париж жана Рейн-Рур. 70-жылдары шаарлардын жана агломерациялардын тез өсүш мезгилинен кийин калктын шаардын борборлорунан, адегенде жакынкы жана алыскы чет жакаларына, андан кийин алыскы чакан шаарларга жана айылдык аймактарга жашыл толкун кетүүсү башталды. Натыйжада Лондонду, Парижди, Париждеги агломерация жана Лондондук агломерация. Субурбанизациянын бир нече себептери бар. Алар турак жай фондунун иштен чыгышы, шаарлардын борборлорунда элдин эң көп топтолушу, айлана чөйрөнүн абалынын начарлашы жана ошондой эле ишканалардын реконструкциялашкан орундарды жоктугу, көпчүлүк жумушчу орундардын шаардын четине которулушу, жеңил автомобилдердин көбөйүшү жана көпчүлүк үй бүлөлөрдүн өз үйүндө жашагысы келгендиги. Бирок бул урбанизациянын токтолушу деген тескерисинче ал элетке карай умтулуп улам азыр элет калкынын 2/5 бөлүгү гана айыл чарбаса. Ошол эле убакытта калктын утукташуусу жайылып, кеңири урбанизацияланган райондор жана зоналардын пайда болушуна шарт түзүлүүдө. Демек балдар, бүгүнкү темада эмнени билдиңиз? Кандай жаңы түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бере алдыңызбы? Эгерде булардын баарына туура жооп берип, ооба баарын түшүндүм десеңиз, өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Биз сиздер менен теманы улантабыз.
Демек, Европанын чарбасы дүйнөдөгү ордуу өлкөлөрдүн айырмачылыктары. Демек, Европа өлкөлөрүнүн экономикасынын географиясын жана тармактык чарбасынын структурасын изилдөө бул бүгүнкү сабактын максаты. Кыска сапаттамасы боюнча өлкөнү аныктаңыз. Европадагы бул арал мамлекет ТАСПтын мүчөсү, башкача айтканда НАТОнун. Анын бир бөлүгү коңшу аралда жайгашкан. Өлкө дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн чоң жетилигине кирет. Кайсыл өлкө жөнүндө сөз болуп жатат? Туура балдар. Бул Улуу Британия жөнүндө сөз болуп жатат. Кийинкини, бул Европанын батышында жайгашкан мамлекет. Анын бир гана мамлекет менен кургак чеги бар. Калкы индоевропалык үй-бүлөнүн роман тобуна кирет. Туура балдар, бул Португалия мамлекети. Бул өлкөнүн өзүнүн сырлары, модасы жана кино өндүрүшү менен белгилүү. Өлкөдө калктын көп пайызын Африкадан келген адамдар түзөт. Башкача айтканда, арабтар түзөт. Кайсыл мамлекет жөнүндө сөз болуп жатат? Туура балдар. Франция мамлекети жөнүндө сөз болуп жатат. Бүгүнкү сабактын планы: чарба дүйнөдөгү ордуу, өлкөлөр ортосундагы айырмачылыктары, өндүрүштүн негизги тармактары, айыл чарбасынын негизги 3 түрү. Батыш Европа бирдиктүү регион катары дүйнөлүк чарбада өнөр жай өндүрүшүнүн өлчөмү, товар жана тейлөө иштерин сыртка чыгаруу, алтын жана валютанын запасы, эл аралык туризмдин өнүгүү деңгээли боюнча биринчи орунда турат. Экономикалык кубаттуулугу жагынан батыштын чоң жетисине бул Германия, Франция, Улуу Британия жана Италия кирет. Ушул өлкөлөрдө өндүрүштүн кеңири тармактары камтыган түрдүү комплекстер жайгашкан. Бул өлкөлөрдөгү өндүргүч күчтөр кийинки мезгилдердеги Германияга ой баштады. Германиянын экономикасындагы реиндустриялашуу тезирээк өнүгүп, анын лидерлиги күч алууда. Улуу Британия болсо мурдагы дүйнөлүк усталык абалын жогото баштады. Демек, Европа өлкөлөрү бул өнүккөн өлкөлөр. Алардын көпчүлүгү чыгыш Европа өлкөлөрүн кошпогондо чарбалык өнүгүүсүнүн постиндустриалдык стадиясында турат. Европанын дүйнөлүк чарбада орду, өлкөлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар. Демек, региондун экономикалык кубаттуулугун чоң жетиликке мүчө болгон 4 өлкө аныктайт. Биринчи өлкө балдар, бул Германия Федеративдик Республикасы. Өлкөнүн аянты 357 000 километр квадрат. Калкы 82 миллион 800 000 адам. Борборлуу Берлин. Франция. Өлкөнүн аянты 551 000 километр квадрат. Калкы 67 миллион 300 000 адамды түзөт. Борбору Париж. Улуу Британия. Өлкөнүн аянты 244 000 километр квадрат. Калкы 66 миллион адам. Борбору Лондон. Италия. Өлкөнүн аянты 301 000 километр квадрат. Калкы 60 миллион 400 000 адам түзөт. Борбору Рим. Региондун экономикалык картасында чыгыш Европа өлкөлөрү өзгөчө орунду ээлейт. Булар социалдык экономикалык өнүгүүсүндө узак убакыт бою Советтер Союзунан үлгү алган постсоциалисттик өлкөлөр болуп келген. Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдова убагында Советтер Союзунун курамына кирген. Азыр бул өлкөлөр чыгышка эмес, батышка карап өнүгүүдө. Албетте, багыттагыдай мындай өзгөрүүсү бул өлкөлөрдүн чарбасынын тармактык жана аймактык түзүлүшүнө чоң таасирин тийгизет. Өнөр жайы негизги тармактары.
Чет өлкөлүк Европадагы эл аралык географиялык эмгекти бөлүштүрүү аны 200 жылдан берки жана азыркы күндөгү өнөр жайынын өнүгүшү менен аныкталган. Мисалы, регион металл иштетүүчү станокторду, өнөр жай роботторун, так оптикалык приборлорду, автомобилдерди, тракторлорду, нефтепродукталарын, пластмассаларды, химиялык булаларды чыгаруу жагынан АКШдан алдыда турат. Европанын жүзү болуп келген негизги өнөр жайдын тармактары бул машина куруу, химиялык өнөр жай, отун энергетикалык чарба, металлургия, жеңил өнөр жайы жана токой өнөр жайы. Европа экономикасынын өзгөчөлүктөрү бул ресурстардын бар болушу, өнүгүүнүн жогорку технологиялык деңгээли, жогорку квалификациялуу жумушчулардын бар болушу, чакан жана орто бизнести жогорку деңгээлде өнүгүшү. Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жогорку экспорттук мүмкүнчүлүгү. Машина куруу Европанын жетектөөчү тармакты жана анын мекени болуп эсептелет. Бул тармакка өнөр жайдын 1/3 экспорттун 2/3 бөлүгү туура келет. Машина куруу Европанын өнөр жай жүзү. Ал болжол менен бардык нерселерди өндүрөт. Мисалы, жөнөкөй металл буюмдарынан баштап учактарга чейин өндүрөт. Диаграммаларда көрүнүп тургандай, Европа дүйнөдөгү эң ири машина жана жабдууларды өндүрүүчү жана экспорттоочу өлкө. Машина куруу ири шаарларга жана агломерацияларга багыт алат. Анткени ал эмгек ресурстарына, илимий базага жана инфраструктураларга бай. Бирок машина куруу дээрлик бардык чоң шаарларда чагылдырылган да өлкөлөр бар. Чет өлкөлүк Европада өзгөчө автомобиль куруу жакшы өнүккөн. Renault Франция, Volkswagen, Mercedes бул Германия, Fiat Италия, Volvo Швеция маркаларындагы автомобилдер дүйнөгө таанымал. Улуу Британияда, Бельгияда, Испанияда жана башка өлкөлөрдө Ford Motor компаниясынын заводдору иштеп жатат. Европадагы автомобиль чогултуучу Toyota, Honda, Nissan заводдорун Япония курган. Машина куруу эмгек ресурстарына, илимий базага таянып, чоң шаарларга, агломерацияларга, анын ичинде борбор шаарларга ыктайт. Бирок машина куруунун көп тармактары өзүлөрүнүн өзгөчө багыттары менен айырмаланат. Мисалы, Улуу Британияда электротехниканын, электрониканын, прибор жасоонун, авиаракета космос өнөр жайынын продукциясын өндүрүү боюнча Лондон району, станок жана автомобиль куруу боюнча Бирмингем району, текстиль өнөр жайынын жабдуулары боюнча Манчестер району, кеме куруу боюнча Глазго району адистешкен. Европанын жаратылыш ресурстары. Андан тышкары, демек Европада машина куруудан кийин химия өнөр жайы экинчи орунда турат. Өзгөчө бул тармак Германияда жакшы өнүккөн. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул тармак негизинен таш жана күрөң көмүргө, калий жана аш тузуна, пиритке багыт жасап, кең байлыктардын чыккан жерлерине жайгашкан. Адистештирүүнү көмүр, суутектерге карай өзгөрүшүнүн натыйжасында ал тармак нефтиге багыт алды. Ири нефть химия борборлору региондун батыш жагында Темза, Сена, Рейн, Эльба, Рома дарыяларынын чаттарында өнүктү. Чыгыш нефтиге багыт алып, анда нефть иштетүүчү ири заводдор, нефтехимия комбинаттары, нефть жана газ куурлары курулду. Чехиянын, Словакиянын, Польшанын, Венгриянын нефть ылгоочу заводдору, нефть техникалык комбинаттары Советтер Союзуна барган достук нефть куруу бойлой курулган. Европанын дээрлик бардык өлкөлөрүндө химиялык өнөр жай жакшы өнүккөн.